Eski доордун элесин берген имараттан келечекке үмүт жандырган жаңы ынтымак ордого ташталган кадам. Бир жакшы имаратыбыз калган эмес да. Мына ынтымак Манас ордосу 2 жыл аралыгында курулду. Европа жана Борбор Азия мамлекеттери курган резиденциялар ынтымак ордонун архитектурасын жана функционалдуулугун салыштырып көрөлү. Бектер кетет эл калат дегенде, булардын баардыгы элдин байлыгы. Ынтымак ордодо кандай баалуу материалдар колдонулган? Жаркараган ынтымак Манас ордо. Бул жөн гана жаңы имарат эмес, мында кыргыздын улуттук идеологиясы, духу, намысы, жаңыча көз карашы жатат. Анткени Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери биринчи жолу өзүнүн күчү менен ак үйүн курду. Ага жараша архитектуралык эмгекке улуттун тарыхы, маданияты, кыргыздын жүрөгүндө жашаган иденттүүлүгү камтылды. Азыр башкасын кое туруп биринчи мына ушундай өзгөчөлүктөрдөн баштайлы. Анткени сырттан келген конок архитектуралык көрүнүштөрдөн эле мамлекеттин кандай багытта баратканын баамдайт эмеспи? Кыргызстан менен чогуу Советтер Союзунун курамында болуп, бир убакта эгемендикке кадам таштаган Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Түркмөнстан өлкөлөрү жаңыча көз карашын чагылдырып, четинен президенттик администрацияларын жаңыртып чыгышкан. Кошуналар арасында советтик доордо курулган 3 жолку төңкөрүш көргөн ак үй жалгыз Кыргызстанда гана бар болчу. Өлкө тарыхта кылымдар бою кала турган жаңы имаратка канчалык архитектуралык өзгөчөлүктү камтай алганына токтололу. Ордонун эң бийик болгон ортоңку бөлүгүнө кыргыздын калпагынын элесин берип турган архитектуралык эмгек жайгаштырылган. Көчмөн эл калпакты эч качан жерге, баскылыкка ташташкан эмес. Ынтымак Манас ордонун жалпы түзүлүшүнөн калпактын элесин бөлүп өзүнчө бийик койгон идеяда улуттун нарктуулугу жатат. Ордонун ичине киргенде тосуп алган зал Мурас деп аталды. Эки четинде ак элечекти чагылдырган колонна көзгө дароо урунат. Мурас залынын бийиктиги 14 метр. Люстралар Италиядан алынып келинген. Дуалдагы мрамор таштар Ирандан алынып коздолду. Ал эми жыгачтан шпон же кыргызча айтканда каптамалар Италияныкы. Имаратка кирер замат оң канатка кайрыла турган болсок, түндүк деп аталган залга туш болобуз. Мындан ары масштабтуу деңгээлдеги жолугушуулар үчүн кенен шарт түзүлдү. Сырттан келген жоон топтун өкүлдөрү бири-бирине ыңгайсыздык жаратпай иш алып бара алышат. Түндүгүңдө түтүн өчпөсүн. Бир түндүккө бир кыргыз дегенеңди сөздөрдөн эле түндүк кыргыз үчүн канчалык маанилүү экенин билсек болот. Ынтымак Манас ордодо мына ушул түндүктүн астында маанилүү иш-чаралар, маанилүү келишимдер, маанилүү чечимдер аткарыла турган зал жайгаштырылган. Мындай зал эски ак үйдө жок болгондуктан коноктор алдында ыңгайсыздык жаралчу. Түндүк залынан алыс эмес жерде тар чөйрөдөгү жолугушууларга ылайыкталган Семетей залы жайгашты. Мурас түндүк Семетей залдарын байланыштырган коридор жети дубандын ынтымагын даңазалап турат. Айтмакчы, президент элдин пикирин угуп чыгып, эң оголу ынтымак деген ниет менен ордонун аталышын тандап алганы эске түштү. Имараттагы жети облусту бир ордого бириктирген архитектуралык эмгек. Муну сүрөтчүлөр атайын ушул жерге жети облустун сүрөтүн тарткан. Мисалы Чүй, Талас, Нарын, Жалал Абад, Ысык көл, Ош жана Баткен облустарынын сүрөттөрү мында чагылдырылган. Коноктор жолугушуулардын ортосунда бош убакытты текке кетирбей, дал ушул сүрөттөр аркылуу жети дубанга саякаттап турса болот. Же атай күтүү залында эмеректерде олтуруп, таштарга чегилип жасалган пейзаж менен таанышуу мүмкүн. Күтүү залындагы эң бир баса белгилей турган эмгек мына таштардан атайын көчмөн элдин мындай бир сүрөттөрүнүн тартылышы. Өзүңүздөр көргөндөй, могул сүрөттүн баардыгы кол менен жасалган жана ушул ынтымак Манас ордодогу эң бир көп убакыт талап кылынган эмгектердин бири экени байкалып турат. Ордодо мындан тышкары эки тараптуу жолугушуулар үчүн залдар, 500 кишиге ылайыкталган пресс-борбор каралды. Жалпылап айтканда, ар бир бөлмө Кыргызстан деген өнүгүүгө багыт алган өлкөнүн тарыхы менен маданиятынан жана келечекке бараткан багытынан кабар берип турат. Бардык акыркы 10 жыл алабызбы, 20 жыл алабызбы, бардык мамлекеттик имараттар талкууланып болгон. Киргенде бардыгын өзүңөр көрүп атасыздар, белгилүү болгондой, бир дагы имаратка мамлекеттик деңгээлде чоң бир имаратыбыз, бир жакшы имаратыбыз калган эмес да. Президентибиз тапшырма коюп, ошол өзү жеке көзөмөлгө алып, бардык имараттарды көрүп чыгып, бүгүнкү күндө мына
биздин мамлекетибиздин жүзү болгон мына Ак Үй, мына ынтымак Манас ордосу 2 жыл аралыгында курулду. Ошол мен ойлойм жеке президентибиздин көзөмөлүндө болуп, андан сырткары мурункудай коррупциялык жолдорго жол берилбей, Камчыбек Кыдыршаевич өзү мына каражат финансы жагында көзөмөлгө алган үчүн көп иштерди бүтүрүп, мына ушул ийгиликтерге жетишип атабыз. Келечек муунга мурас болуп, кылымдар бою кызмат көрсөтө турган башкы имаратты куруу өз жолун тапкан бардык мамлекеттердеги эң жоопкерчиликтүү долбоор болуп келген. Мисалы, көптөгөн изилдөөлөрдө эң кооз Ак Сарай деген ат менен жүргөн Улуу Британиянын резиденциясы 1684-жылы пайдаланууга берилип, бүгүнкү күнгө чейин кызмат кылууда. Рейтингдин башкы сабынан түшпөгөн АКШ, Польша, Нидерланд өңдүү батыш мамлекеттеринин ак үйлөрүнүн катарында Борбор Азиядан жалгыз Казакстандын Ак Ордасы бар. Кыргызстан курган ынтымак ордону советтик доорду бирге өткөрүп, бир убакта эгемендикке кадам таштаган коңшу мамлекеттер менен салыштырып көрөлү. Ак Орда Казакстандын мындан 30 жыл мурун курган Ак Сарайы. Ага 22 миллион доллар коротулганы айтылып жүрөт. 2021-жылы дүйнөдөгү эң кооз резиденциялардын катарынан 7-орунда турганы жазылган. Тышы Италиянын ак мрамору менен кооздолуп, алтын, жашыл, көк түстөгү элементтер менен толукталган. Нурсултан Назарбаев тактадан кеткен соң, ошол эле жерде Касым-Жомарт Токаев ишин алып барууда. Ак Орданын жалпы бийиктиги 86 метр, аянты 37.000 чарчы метрде түзөт. Биринчи кабатынын шыбы 12 метр. Кыргызстан курган ынтымак ордонун жалпы аянты 39.700 чарчы метр. Ал эми имараттын биринчи кабатындагы мурас залынын шыбы 14 метр. Ал эми Өзбекстанда Ак Сарай жана Көк Сарай деп аталган президенттин 2 резиденциясы бар болчу. Шавкат Мирзиёев президент болуп келгенден кийин Ак Сарайды музейге айлантып, Көк Сарайда ишин баштаган. Кийин Чирчик суусунун боюна бир нече гектарды ээлеген резиденция курганы белгилүү болду. Тажикстан дүйшөмбүнүн борбордук бөлүгүнө Улут Ордосу деп аталган имаратты 2008-жылы курду. 174 гектар жердеги жалпы аянты 9000 чарчы метрлик имаратты 300 миллион доллар сарптап куруу менен тажик бийлиги токтогон жок. Андан башка да гүл бакчаларга толгон резиденциялары бар экени белгилүү. Кыргызстан курган ынтымак ордону коңшу мамлекеттердикине салыштырсак, архитектуралык жана функционалдуулугу жагынан алганда эки башка көз карашта салынган. Ордо жупуну келип, атайы эс алуу жайлар, жабык аянтчалар каралган эмес. Бир гана иш алып барууга, жолугушууларды, жыйындарды өткөрүүгө ылайыкталган залдардан жана кеңселерден турат. Ошол эле учурда бардык жарандар үчүн ачык. Ынтымак ордого кеткен каражат так эсептелип бүтө элек. Бирок кандай болгон күндө да кошуна мамлекеттер курган резиденциялардан аянты жагынан да кичирээк, кымбат баалуу материалдарды колдонууда да үнүмдүү болгондуктан кеткен каражат эселеп аз чыгары белгилүү. Мунун баарын эске алганда ордо ашыкча чыгымы жок. Бир эле учурда архитектуралык тарыхый мурас жана өкмөттүн иши үчүн функционалдуулугу жогору, элге ачык жай болгону турат. Эми албетте буну ошондой ниет менен курушкан. Эми бул эле бир эле өзүнө ылайыктап курган эмес. Кийинки иштегендер дагы аларча резиденциясынан дароо чыга калып туруп, анан келип иштеп, жол тыгындарын кылбай эле азыркы заманбап ачык, жаркыраган имаратта келечектеги жетекчилер да иштесин дегендей ниет кылган. Албетте бектер кетет, эл калат дегендей, булардын баардыгы элдин байлыгы. 7-чи кабат деген түшүнүктү пайда кылган Ак Үй Совет доорунда Россиянын мамлекеттик думасына окшош архитектуралык стилде салынган. Башында имаратта президенттин администрациясы иш алып барып турган болсо, 2010-жылкы революциядан кийин депутаттар да Ак Үйгө көчүп келишкен. Натыйжада имараттын ичинде кеңсе жетишпей, ичиндеги бош орундарга жаңы бөлмөлөр курулду. Болгондо да эң сапатсыз курулуш материалдар, пластиктер менен башаламан курулуш жүргөн. Кыргыз СССРдин 60 жылдыгында курулган. Аны ошондо ачылган. Ал эски советтик тоталитардык мезгилдин ыкмасы менен салынган. Өзүнчө карасаң эле ичи капастай. Анан мындай бир ыңгайдагы Советтер Союзунун учурунда бир башкача тартип, башкача имарат, баардыгы башкача болчу. Анан биз көп мына Казакстанга, Өзбекстанга, Түркияга, Кытайга барганда көрүп жүрөбүз да. Ал жакта заманбап
барсаң өзүң эркин сезесиң. Ак үйдүн ичин көп деле сүрөттөштүн кажети жок. Аны 3 жолку төңкөрүштө эл көрүп бүткөндүктөн шарты барына белгилүү. Дүйнө коомчулугу ак үйдү тонолгон, өрттөлгөн, элдик толкундоодо калган имарат катары тааныды. Бирок канткен күндө да ак үй Шералынын чокою сыяктуу 7 кабатында отурган 4 президенттин тагдырын, эркиндикке умтулган элдин күчүн эске салган тарыхый архитектуралык имарат катары калганы турат. Ошентип кыргыз өкмөтү эски доорду катаал мезгилде эске салып турган эски имараттан ынтымак ордого көчтү. Жакынкы жылдары ордонун маңдайына өкмөттүк шаарча курулуп, бардык министрликтер бир жерге чогултулат. Эгер ал ишке ашса, ынтымак ордо архитектуралык эле эмес, функционалдуулугу жагынан өзгөчө, Борбор Азияга жаңылык киргизген имарат болуп калат.